негизи 4000 тең эле ушул бөйрөк алмаштыруу операциясына муктаж. Канча жаранга ийгиликтүү бөйрөк операциясы жасалды? Бир тууганыкы деле жарабай калышы мүмкүн. Ата-эненики баласына же баласынын атасына, энесине жарабай калган ушулар да болот. Донорлор кандай табылды? Биз үчүн бүгүнкү күндө көйгөй бар да. Жылына канча бейтапка операция кылууга мүмкүнчүлүк бар бизде? Бүгүнкү күндө биздин каражат бир 48 бейтапка жетет. Амансызбы кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы, биз бүгүн Кыргызстанда жасалып жаткан бөйрөктү трансплантациялоо тагыраагы бөйрөктү алмаштыруу хирургиясы боюнча кеп кылабыз. Бизде конокто Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты бөлүмүнүн башчысы Ибраева Нургүл. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Бүгүн мына биз Кыргызстанда ички органы менен жабыркаган жарандарыбыз абдан көп болчу. Алар деген баягы айрыкча бөйрөк менен жабыркаган жарандарыбыз чет өлкөдөн өтө чоң суммада операция жасаганга абдан муктаж болуп келген. Мындан 2 жыл мурда кыргыз медицинасында бир жакшы жетишкендиктердин бири деп айтсак болот го дейм. Ушул бөйрөк хирургиясы, бөйрөктү алмаштыруу хирургиясы. Ушул боюнча сурайлы, азыркы тапта Кыргызстаныбыздагы канча жаранга ийгиликтүү бөйрөк операциясы жасалды? Саламатсыздарбы? Сурооңуздарга чоң рахмат. Сиздин сурооңузга жооп берердин астында мен дагы белгилеп кетким келип атат. Бизге саламаттык сактоо системасына негизи эле биздин жарандар үчүн бул чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Анткени биздин жарандар мурун сиз айтып кеткендей чет өлкөгө барып чоң баада барып эмени алмаштырып кеткен операцияларды жасатып жүрүшсө, азыр бул операциялар биздин өзүбүздө жасалып атат. Анан бүгүнкү күндө ошол эгер алсак бир 30га жакын бейтап, былтыртан бери 30 бейтапка жакын бейтап ушул бөйрөк алмаштыруу операциясын ийгиликтүү өткөрүлдү. Азыр жакшынакай баягы биздин дарыгерлердин көзөмөлүндө жүрүшөт, керектүү дары-дармектерин алып ичип атышат. 30га жакын 2 жылдын ичинде ошондо 30га жакын 23 жылы баягы биринчи операция билесиңер Кыргыз-Түрк ооруканасында болбоду беле. Андан кийин мына ошондон баштап баягы бекер болуп атпайбы? Ошол бекер операция 24-жылдан бери ошол 23-жылы баягы август айында башталбады беле, эгер баягы эсиңерде болсо. Анан ошондон бери мына 24-жыл, ана бүгүнкү күнгө чейин мына 30 бейтап бекер бөйрөк алмаштыруу операциясын ийгиликтүү операция болушту. Булар 30 бейтапка тең мамлекет каржы көргөздү, ошондой болду. Ошондо мамлекет тарабынан, ошо мамлекеттин каражатына эме кылды да, ошол жагынан сарпталды. Азыркы тапта ушул бөйрөгүнөн жабыркаган дагы канча жаран бар бизде? Эми негизи мындай операцияга муктаж болгон жарандар көп. Анан негизи бул баягы бөйрөктүн негизи өзүнүн функциясын аткарбай калган учурлар, жана бул 5-тепкичтеги баягы өнөкөт бөйрөк оорусуна жабыркаган бейтаптарда. Анан алардын баары бөйрөк иштебей калганда булар диализ кызматын алышат. Ошол бүгүнкү күндө бизде ушул ооруканаларыбызда, биздин жеке менчик ооруканаларда, ошо мамлекеттик ооруканаларда 4000ден ашык азыр бейтап гемодиализ алып атат. Бул негизи мындай баягы эме кылып алганда ушул негизи 4000 тең эле ушул бөйрөк алмаштыруу операциясына муктаж негизи. Эмне алмаштырганга азыр эмне тоскоолдук болот? Эми анын бул бөйрөк алмаштыруу операциясы бул аябай татаал операция. Анан ар бир жаран эле ушул эле 4000 эгер алсак, буларга дагы баягы операцияны көтөрө албаган учурлар бар. Анткени бул ошол бейтаптын жашына жараша болот. Анан кайсыл өнөкөт оорунун эмесинен, баягы себебинен бул ушундай оор ооруга мындай туш болгондо, эгер мына кант диабетин алсак, кант диабети менен эми көбүнчөсү баягы улгайган кезде ооруп калып атпайбы биздин жарандарчы. Анан аларга ошо кант диабети менен жабыркап баягы эмеси жашы кичине улгайып калса, бул бейтапка эми өкүнүчтүү буга
мындай эме бөйрөк алмаштыруу операциясы жасаганга көп мындай оорчулуктарды ушул операция жасап атканда, операциядан кийинки учурда көп мындай осложнение деп коебуз, ошондой рисктери бар деп көп андайларды албайт да. Көбүнчөсүнө бул операцияга муктаж болгон жанагы бөйрөктөрүнө суук тиип, гломерулонефрит оорусуна туш болгондор, мына ошолордуку көп учурларда ошол бейтаптар ушул операцияга кетет да эми. Жашы канча жашыраак болсо. Экинчиден, донор болуш керек. Сөзсүз түрдө донор болуп, анан ал донорду дагы мындай изилдеп баарын ушул бизде эми медицинский терминологияда совместимость деп коет. Ошонусуна текшериш керек, генотипирование. Ошондо гана анткени көп учурларда баягы бир тууганыкы деле жарабай калышы мүмкүн. Ата-эненики баласына же баласынын атасына, энесине жарабай калган учурлар болот. Ошон үчүн бул дагы ошол бүт баягы бүт эмелердин баары дал келиш керек да. Ошонун жашы бейтаптын, ошо ким донор болуп атат, ошол эки баягы лабораториялык изилдөөлөр болгондо ошол экинин канча айкалышы, канчалык деңгээлде ошо бир эме болот да, совместимость канчасы жакшы. Ошо көп факторлордон зависит этет да. Жанагы 30 бейтаптыкы операция жасалды деп атпайсызбы? Алардыкы донорлор кандай табылды? Эми негизи эми булар биздики закон боюнча донорлор бир туугандары боло алат да. Бир туугандары, ата-энеси, чоң апа, чоң атасы, тайыне, тайыталары боло алат. Анан булар өзлөрү ошол эмелерин өзлөрү сүйлөшүп, баягы өз ачарада ошо үй бүлөсүндө сүйлөшүп анан ээрчитип келишет да. Мына эгер бул атасы болсо, баласы берем десе, ошону ээрчитип келет. Анан ошону врачтар анан эмелерин бүт анализдерин алып, мындай керектүү изилдөөлөрдөн өткөрүп, анан баягы эмелердин баарын көрөт. Ошол совместимости болдубу, болгон жокпу, андан кийин анан ошонун баары дал келгенден кийин анан алат операцияга. Бул туугандардын арасында гана болуш керек турбайбы? Биздики азыр туугандар арасынан, анткени туугандар арасынан болгондо жанагы эмеси ошо генотипирование, не генотипирование, а жанагы бөйрөктү эмеге которгондо ошондо баягы ошо бөйрөктүн иштеп кетиши, отторжение болбойчу, ошонун иштеп кетишине көп эме болот да, анткени гендер окшош болот да. Ошондуктан баягы отторжение риски азыраак болот. Ошон үчүн туугандарды алып. Эми азыр биздики ушул бүгүнкү деңгээлде биз ушу только баягы туугандарынан ала алабыз да. 30 бейтап дайыма сиздердин көзөмөлдө болобу же? Албетте. Ал дайыма, анткени булар өмүр бою дары-дармек ичишет, баягы бөйрөк отторжение болбос үчүн. Иммуносупрессор деген атайын дарылар болот, ошол экини ичип өмүр бою ошол дарыгердин көзөмөлүндө болот. Жакынкы арада бөйрөктү трансплантациялоо боюнча операция план барбы, жокпу? Албетте бар. Азыр бейтаптарды айтып атпайбы, бул ошол операцияны алып туруп жасап коюш, мындай эми биздин дарыгерлер айтып атпайбы, бул мындай технический, может быть, кичине мындай оңой болушу мүмкүн. Баягы эң негизгиси булар баягы изилдөөлөрдөн өтүш керек да, анткени ошол совместимость болуш керек. Ошол учур көбүрөөк эмени алып калат да, убакытты, анткени ошол эле ооруп аткан бейтапты жакшылап обследовать этиш керек, донорун жакшылап обследовать этиш керек, баардык жагынан эме донор болуп аткан адам, ал деген эме 100% ден соолугу жакшы болуш керек да. Ал ден соолугу жакшы болбосо, анда ал донор боло албайт. Ошон үчүн ушул донор таап, анан ошол донор менен ошол реципиент деп коебуз бизде эме, биздин эме боюнча. Анан ошонун эмесин исследовать этип, баарын эме кылгандан кийин анан гана чечим чыгарылат да, биз сизге пересадка боюнча операция жасайбыз, же монуңар деген дал келбейт экен, жасай албайбыз деп. Анан алар башка донор издейт. В общем, баягы операцияга даярдоо убактысы көбүрөөк талап эме алат да, талап кылат убакытты. Азыр даяр болуп калгандар барбы? Неме азыр изилдеп, изилдөөлөрдөн өтүп аткан бейтаптар бар. Анан азыр санын так айта албайм, бирок андай бейтаптар бар. Анткени айтып атпаймынбы, бизден ушундай оор 5-чи жанагы тепкичтеги бөйрөк оорусу менен жабыркаган бизде жарандар көп. Алар бул сиз айтып аткан 4000 адам азыр диализ алат деп атасыз, гемодиализ. Алар ошо республика боюнча алгандар, булар?
Бул Кыргызстан боюнча бүт бизде программа бар атайын АИС деген, ошону ошол эки жерге баягы ар бир келген бейтап ошол программага киргизилет, бүт данныйлары, пиндери киргизилип, анан өзүнүн жашаган жерине, өзүнө кайсы жерге ыңгайлуу болгон диализ борборуна барып, ошол кызматты ала алат бекер. Жылына негизи канча бейтап кайрылат сиздерге? Салыштыруу ретинде былтыркыдан быйылкысы канча болуп атат? Мына эгер мындай кылып айтсам, бизде азыр мурункудай, мындан бир канча жыл мурун билесиңер, мындай кезек бар болчу да, ал кезек баягы ушул мамлекеттик бюджеттик гемодиализге өтүш үчүн бул деген көп мындай кезек болуп, бейтаптар канча бир жыл ошол гемодиализге өтүш үчүн туруп калышчу да. Азыр бүгүнкү күндө бизде ал кезек жок. Ар бир 3-чү күнү бизде комиссия отуруму болот. Ошол бир жуманын ичинде 3-чү күндөн 3-чү күнгө чейин ушундай диализге муктаж болгон бейтаптардын арыздары чогулат, бүт жанагы медициналык корутундулар менен чогуу. Ошолордун баары чогулуп, анан 3-чү күнү дайыма ошол комиссия отуруму болуп, анан ошолор комиссионно ошол бейтапты гемодиализге өткөрөт. Ошондуктан азыр биринчиден кезек жок, экинчиден эгер мындай түздөн түз көрсөтмөлөр болсо, анда ал гемодиализди ала баштайт. Анан кээ бир учурларда болуп калат, баягы эртерээк келдиң гемодиализге деген учурларда болуп калат. Анан ошону биздин дарыгерлер, ошол эле комиссиянын мүчөлөрү карап, анан айтат: ооба, сен өтсөң болот, өтпөсөң болбойт деп. Анан бир жумасында ошондо 15-тен 20 бейтапка чейин бир жумада өтөт ошол диализге. Булар каттоодо тургандар да? Булар баягы ооруканаларда, жанагы нефрология бөлүмдөрүндө, баягы башка ооруканаларда дарыланып жүргөн бейтаптар, ушул жанагы ар кандай бөйрөк жана өнөкөт оорулары менен жабыркагандар, жана баягы бөйрөк качан уже иштебей калып, заарасы чыкпай калган кезде, анан буларды дарыгерлер ошол диализге даярдай баштайт да. Анан баягы толук даяр болду дегенде, анан биздин ошо комиссиянын кароосуна жөнөтүшөт. Анан ошондо мындай эгер санап көрсөк, мынакей жылына ошондо бир 300 адам диализге өтөт да, 300-350 киши. Бир жумада 15-тен 20 бейтапка чейин диализге өтөт да. Анан эгер ошону 10 айга көбөйтсөк, бул деген 200, анан дагы 2 айды тияктан ошондо баягы 300 адам, 350 адамга чейин да, мындай варьировать этип турат. Но ушундай сан, бул өтө чоң сан, өкүнүчтүү, бирок бүгүн ушундай көрүнүш бар. Негизи жылына болжолдуу канча бейтап кошулуп турат? Ошо айтып атпайм, 300-төн 350 жылына. Мен сизге бир жуманы мисалы катары айттым да. Ар бир 3-чү күндөн кийинки 3-чү күнгө чейин ошондо 15 же 20 бейтапка чейин, кээ күнү 25 бейтап болуп калат. Ошолор жана диализге арыз таштап диализге өтүшөт. Диализ бекер да, Диализ бекер, мамлекет төлөп берет. Анан негизи ошол Кыргызстанда бөйрөктү трансплантациялоо учурунда, алмаштыруу хирургиясы учурунда кандай кыйынчылыктар бар? Балким адистердин жетишсиздиги же медициналык жабдуулардын жетишсиздиги, ушундай сыяктуу бир кыйынчылык учурлар барбы азыр? Эми бул негизи эле органдарды алмаштыруу операция, бул деген жогорку технология кызматтарына кирет. Албетте бул жогорку технология болгондон кийин бул заманбап, аябай заманбап, мындай кымбат турган медициналык жабдууларды талап кылат да. Бүт керектүү жанагы ошол эле лаборатордук жабдыктар, булар аябай кымбат турат. Аларды алган соң булардын жанагы реагенттери, алар дагы кымбат турат. Ошондуктан бул дагы биз үчүн бүгүнкү күндө көйгөй бар да. Анткени бизде бул операциялар болуп атпайбы, акысыз жасалып жатат. Ошондуктан бул биздин бюджеттен каражатты талап кылат да. Анан ошол жабдыктар боюнча деле бүгүнкү күндө азыр жасап атышат, мындай бар, бирок ал жабдыктар эскирет, реагенттер түгөнөт, дайыма ошону жаңыртып туруш керек. Ошон үчүн баягы постоянно ошо каражат
мындай эме талап кылган үчүн ошонун үстүнө да иш алып барып атабыз да, ошол каражат жетиш керек. Канча ушул канча бейтап келсе дагы ошолордун баарына неме кылып бериш керек да, эми камсыздап бериш керек. Экинчиден адистер, ооба адистер бизде азыркы жасап аткан хирургдарыбыз бар. Анан азыр дагы окутуп, Турцияга барып окуп келип атышат, Россияга барып окуп келип атышат. Анан азыр өстүрүп атабыз, бирок баягы жасап аткан баягы тажрыйбасы чоң хирургдарыбыз аз. Азыр ошол улуттук эне жана баланы коргоо борборунда жасап атышат. Мынакей эми келечекте улуттук хирургия борборунда дагы болсобу деп ошонун үстүнө да даярдык көрүп атабыз. Анан өзүңөргө белгилүү болгондой кыргыз-түрк достук ооруканасында да жасалып атат. Бирок кыргыз-түрк ооруканасында ал жерде биздин түрк коллегаларыбыз келип, алар ал жактан жасап атышат. Негизги биздин бейтаптар мына улуттук эне жана баланы коргоо борборунда жасап атышат операцияны. Негизи бөйрөктү алмаштыруу өзү башка чет өлкөлөрдө бир 60-70 миң долларга чейин деп болжолдуу эсептелинип келет. Кыргызстанда 7 миң доллар деп айтылат. Ошо 7 миң долларды ошондо азыркы учурда мамлекет төлөп аткан турбайбы? Ошондой түшүнөсөк болобу? Мындан кийин кандай болот? Же аны деле мамлекет? Азыр биз бул санап чыккан, ошол 2 жылда санап чыккан баада, эми албетте баягы суроо талаптар көбөйгөн сайын баасы дагы көтөрүлүп атат. Эми бул бара-бара бул сан деле өсөт болуш керек. Но бүгүнкү күндө бизден ошол 7 миң деген баага токтодук. Пока ошо менен жасалып атабыз, бара-бара мунун эмеси анткени азыр деген мындай болуп атпайбы, көп реагенттер, ошол эле жабдыктардын баары чет өлкөдөн сатып алып келип атабыз. Азыр болсо бүт эле жерде өзүңөр көрүп атасыңар, баалардын баары көтөрүлүп атат. Ошол эле оборудованияныкы, реагенттердики, ошолордун баары көтөрүлүп атат. Анан албетте, если бул акча жетпей баратса, биз анын үстүнө дагы иш алып барып, бул баа көтөрүлүшү мүмкүн. Эми албетте биздин кыргыз жарандарга эми жанагындай 30-40 миң долларга чейин жетпейт. Бирок бир канча бир может 10 миңге чейин көтөрүлөбү? Эми аны азыр айта албайм, бирок көтөрүлүшү болот. Бирок анчалык эмес да, эми 30, 40, 50, 60 миң долларга жетпейт. Бирок бул сумманы азыр мамлекет төлөп атат да. Анан мындан кийинки операциялар кандай өтөт? Эми азыр деген бул гемодиализге негизи каражат каралганда, мына эгер 25 жылды алсак, 2,5 миллиард сом каралганда, анан биз азыр мындай иш алып барып атабыз да, ошол гемодиализ алып аткан бейтапка бир жылына мындай канча бир сандагы каражат бөлүнөт да. Анан эгер ошол бейтап өзүнө донор тапса, ошол гемодиализге бөлүнгөн акчасы ошол бейтаптын аркасынан операцияга барат да. Анан ошондо биз мындай санап көрсөк, ошондо операция гемодиализ алган кызматка караганда операциясы арзаныраак түшүп атат да. Анан ошон үчүн азыр ошондой баягы каражаттар мындай айланып эме кылып турат да. Ошол гемодиализ алып аткан бейтап операцияга кетти, анын акчасы аркасынан ичип, ошол операциянын чыгымдарын жабат. Эмеси баягы эмеси ошондой да логикасы. Гемодиализдин суммасы канча чыгат анан? Бир бейтаптыкы. Бир бейтаптыкы, мына эми азыр санап көрсөк, бир сеанс 6,5 миң сом. Жумасына 3 жолу алат. Ошондо эгер мындай грубо санап көрсөк дагы, мына жумасына 6,5, 13 деге 18 миң сом жумасына. 18-ти 10 айга көбөйтсөк, мынакей эмете бериңиз, 100 канча миң сом кетет да, эместе жылына. Бизде мына 4085 адам бар азыр. Ошонун баарына ар бирине акча каражат каралат. Мына азыркы 25-жылдын бюджетинен да каралган, азыр жанагы 26-жылдын болжол бюджети болот да, ошол экиге дагы биз баягы орто эсеп менен айтып бердик да, мына жылына 300-350 бейтап болот, ошону кошуп туруп, анан 26-жылга дагы бюджет каралат. Жанагы суроого жооп ала алган жокмун дейм. Жанагы
мындан кийинки операцияларды деле мамлекет төлөп берет да, же? Эми азырынча биздин кыргыз жарандарга бекер деп азыр ошондой саясат алып барып атабыз. Анан мындай дагы каралганда бул жерде сөзсүз түрдө кезек болот да. Анткени баары бир айтып атпаймынбы? Бул кезек болот, кезектеги эме донор тапкыча башка бирөө жок, мен бул кезекти күтө албайм. Менин донорум даяр. Анан мен ошону деген өзүм төлөп бергенге жетет, мүмкүнчүлүгүм жетет десе, анда аларга дагы ошондой мүмкүнчүлүк каралган. Ошол кезекке турбай эле барып, ошол $7,000 кассага төлөп эле операция жасатканга дагы мүмкүнчүлүк каралган. Азыркы тапта ошол бөйрөгүнөн жабыркаган биздин жарандарыбыз чет өлкөгө кетүүсү кандай болуп атат? Токтодубу же азайдыбы же Кыргызстанда эле калып жасатып атышабы? Эми бизде мындай так маалымат бул барып тияка барып жасатып калыптыр, биякта жасатып келиптир деген менде азыр так маалыматым жок. Бирок бизге жанагы айтып атпаймынбы, булар операциядан кийин жанагы дары-дармек алышат, анан бизде өзүнчө алар эмеде турушат да, кароодочу, тизмеде. Анан ошонун негизинде азыркы акыркы келип тизмеге кирип аткан бейтаптардын баары ушул бизде Кыргызстанда жасаткандар. Бирин серин бар, Турцияга барып жасатып келгендер бар, Кытайга барып жасатып келгендер, бирок азыркы акыркы 24-25 жарым жылында көбүнчөсү биздин эле Кыргызстанда ошол улуттук эне жана баланы коргоо борборунда жасаткан бейтаптар бар, кыргыз-түрк ооруканасына жасаткан бейтаптар бар. Бирок баягы мындай эми көрүнүш болуп атат, баягы мурун баягы Турциядан, Индиядан көп келиптир деп ошол экенкендер бар да. Именно мо бөйрөк боюнча азыр биздин өзүбүздүн эле адистер жасап, анан ошол бейтаптар азыр биздин жаңа дарыгерлердин кароосунда дары-дармектерин алып. Басымдуу бөлүгү бияктан жасатып аткан турган да, биздин бейтаптар. Анткени биздики айтып атпаймынбы, биздин адистерге чоң рахмат, азыр ошону жакшы эме кылып алышып, операцияны жакшы жасап атышат. Мындай жакшы эле болуп атат да азырчы. Эми ошо бейтаптардын деле өзлөрүнө дагы бир чети жеңилдик, жолуна каражат эме кылышпайт, жатаканага эме кылышпайт. Анан 7.000 деле бул эме мындай жеткиликтүү да биздин жарандар үчүн. Дары-дармектер жетиштүү да азыр, Азыркы күндө дары-дармектер жетиштүү. Дарылар кайдан келет? Дарылар эми ар кандай сөзсүз түрдө бул чет мамлекеттен келет. Бул жерде эми баягы Европадан келгендери дагы бар, Индиядан келгендери бар. Ар кандай баягы кайсыл фарм компания менен келишим түзүлүп, ошонун баасы баягы ыңгайлуу болуп биздин эмеге талаптарыбызга жооп берсе, ошол жерден алып, ошол биздин мамлекеттик ишкана деп айтып атпаймынбы, Кыргыз фармация, ошол сатып алып, анан кийин эме баасына карайт, жана сапатына карайт. Эми өзүнүн баягы мыйзам чегинде талаптары бар да дары-дармектерге коюлган. Ошол баарына ошол тизмеге жооп берсе, анда алар ошолор менен контракт түзүп, договор түзүп, анан сатып алуу процесстери менен анан келет бизге Кыргызстанга. Бөйрөгүнөн жабыркаган жарандар биздин списокто тизмеде бар деп атпайсызбы? Башка көрүнөм деген жарандар кайка кайрылса болот? Эми бул бөйрөгү ооруган адамдар баары эле баягы адистердин көзөмөлүндө болот. Анан жылдан жылга анализин тапшырып, ушинтип жүргөн адамдар да баягы кээ бирлериники эми билинбей эле баягы качан заарасы чыкпай калганда ошондо деле ооруп калыптырмын деген учурлар деле бар. Кээ бирлер баягы жылдан жылга дары ичсе деле, көзөмөлдө турса деле, эми ар кандай себептер болот да. Баягы бизде миграция көп болуп, миграциядан ооруп келгендер да көп ошол бөйрөк оорусу менен. Анан алар жанагы бизде нефролог адистерде, терапевт адистерде көзөмөлүндө туруп эле, анан баягы анализдери начарлаганда, анан баягы заарасы чыкпай, бүт жанагы болгон немелердин баары, анализдин көрсөтмөлөрү аябай жогору көтөрүлүп кеткенде, анан ошол кезде анан ошол биздин адистер анан корутунду чыгарып берет. Ошого гемодиализге барыңыз деп. Анан гемодиализ алып жүрөт. Анан азыр ушундай операциялар болуп аткан боюнча маалыматы бар. Анан ошол жерден эгер донорун тапса, анан ошол жерден биздин хирургдарга кайрылат. Бөйрөк ооругандар үчүн мамлекет жылына канча каражат бөлөт? Эми жеке бул гемодиализди айтып атасызбы же негизи эле бөйрөк ооругандар? Жалпы бөйрөк ооругандарбы? Эми бизде деген бул бөйрөк ооруган үчүн, бул деген жүрөк ооруган үчүн деп акча каражат бөлүнбөйт. Гемодиализге эле бөлүнөт? Гемодиализге баягы целенаправленно бөлүнөт.
Мына 2,5 миллиард болчу, эми кийинки жылга 3 миллиардка чейин эметилет да, көтөрүлөт. Анткени бейтаптардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Негизи бөйрөк оорунун биринчи белгилери кандай болот? Эми ал ооруга жараша болот. Эгер мынакей жана бөйрөккө суук тийгизип алган оорусу болот, бул гломерулонефрит деп коет. Бул биринчи белгиси баягы биринчиден температура, дене басымысы көтөрүлөт, температурасы көтөрүлөт, анан беттери шишип калышы мүмкүн. Анан эң негизги бул жана зааранын өңү өзгөрүлөт. Бизде эми мындай медицинский термин бар, цвет мясных помоев деп коебуз да, мындай кан аралашкан эме чыгат. Анан кеүнчөлөр деген бүгүн ушинтип заарам кызарып калыптыр же ачык болуп калыптыр деп көңүл бурбай жүрө бергендердики, ошо булар баягы оору качан мындай өтүшүп кеткен кезде келип калган учурлар, ошондон да баягы биринчисине көңүл бурбайт. Неме болот, анан ошентип жүрө берет. Бул баягы бир себептер. Экинчи себеби жана кант диабет. Кант диабетти дагы көп учурда жана диабетическая нефропатия деген оору пайда болот да. Бул дагы жана нефрондорду өлтүрөт. Ушул ооручу. Анан акырындык менен жылдан жылга анан баягы нефрондор иштебей калып, заара чыкпай калып, бул дагы жанагындай бөйрөктүн жетишсиздигине алып келип, анан гемодиализге түшүп калышат да. Сактануунун жолучу? Эми Ооруну алдын алуу дейинчи. Алдын алуу бул деген эми эң негизги бул баягы кичинекей балдардын ангина оорусу. Бул ошол микроб, ангина оорусун алып келген микроб, эгер ошол ангинаны жакшылап дарылабаса, бул барып бөйрөккө барып оседать этет деп коебуз да, мындай жалпак тил менен айтканда, ошол жерге барып, анан ошол жерден воспаление чакырат, анан жанагындай гломерулонефрит деген оору пайда болот. Кыргызстанда бизде бөйрөктү трансплантациялоодо жылына канча бейтапка операция кылууга мүмкүнчүлүк бар бизде? Эми эгер жанагы айтып атпаймынбы, донору бар болсо, анан кийин эң негизгиси донор болуш керек да. Анан ошол бейтаптын ден соолугу ошол операцияга мындай эмеси болсо, ошол операцияны көтөрө алат деген көрсөтмөсү болсо, жасай беришет. Айырмасы жок канча. Анан эми баягы албетте жанагы реагент, тияк бияктарына мындай эгер көп жасаса эме болуп калышы мүмкүн. Анан бирок азыр бизде адистерибиздин дагы саны чектелген болуп атпайбы? Көп жасайлы десек, булар азыраак, бригада азыраак болуп атат да. Анткени операция башталганда, 2 операционныйда операция башталат да, бир жакта реципиент, бир жакта донор. Бирөөлөр реципиенттер деп атат, экинчи жагы баягы донордон органды алуу операциясын. Анан ошону алып келип тияка кайра эметет да. Ошон үчүн биздин адистердин саны дагы азыраак. Эгер азыр биз айтып атпайбызбы, жанагы дагы биздин адистерди жана Турцияга жиберип окутуп, Россияга жиберип окутуп, азыр санын көбөйтүп аракет кылып атабыз. Эгер азыр буюрса, ошол саны да көбөйүп калса, каражатыбыз да көбөйүп калса, анда канча керектүү операция болсо ошончо жасала берет. Но азыркы күндө биз эми бир жылда бүгүнкү күндө биздин каражат бир 48 бейтапка жетет. Бир жылда 48 бейтапка жасаганга, ошондо бир айда бир 2ден операция жасаганга мүмкүнчүлүк бар азыр. Адистер Түркиядан окуп келип атышабы биздегилер? Ооба. Эми эгер деген мындай ушул трансплантациянын бизде Кыргызстандагы мындай тарыхына эметсек, негизи эң биринчи бизде ушул бөйрөк алмаштыруу операция 12-жылы болуптур. 2012-жылы ошону Кыргызстанда ушул эле жана улуттук эне жана баланы коргоо борборунда болгон. Бирок ал жерде бизге Белоруссиядан адистер келип, ошолордун жардамы менен чогуу жасаганда, анан ошол 12-жылдан баштап эле ушул азыркы бүгүнкү күндө жана операция жасап аткан биздин адистер ошондон эле ошол жака барып окуп келип, анан Россияга барып окуп келип, алар бияка келип ошентип үйрөнүп, акырындан 1-2ден операция жасап жүрүшкөн негизичи. Анан эгер ошол 12-жылдан берки санды карасак, азыр 70ден ашкан да пациенттердин саны. Эмнеге анда Кыргызстанда бөйрөк жасалбайт деп жүргөн? Бирок ал кезде биздин бизде биринчиден мыйзамыбыз жок болчу бул боюнча. Мыйзам мындай эме болчу да, декларативный характер деп коет, ошондой болчу. Анан билесиңер, биз былтыр биздин эң негизги мыйзам
жарандардын ден соолугун коргоо боюнча биздин эң негизги саламаттык сактоо системанын мыйзамы былтыр кол коюлбадыбы. Анан ошондо биз ошол именно трансплантация боюнча эмелерди киргизип, керектүү статьялар, керектүү анткени ошол биздин адистерге баягы мыйзам түрүндө операция жасаганга азыр шарт түзүп бердик да. Анан булар көп жасачу эмес, бирден, экиден тиги адистер келип жардам берип ушуну жасап жүрүшкөн. А 23-жылдан баштап уже мыйзамдуу түрүндө ачык, айкын уже элге жарыялап жасап баштады да. Тилер кантип мыйзамсыз жасап келген операцияны кандай Эми болот алар жасап атышкан, анын үчүн деген өзлөрү бизден мындай өзлөрүбүздүн буйругубуз бар болчу. Ички мыйзамы? Ал жылына бир жолу жасалчу, же жылына 2 жасалчу, мындай аябай эме болчу да. Очень редко жасалчу. Анан акырын ошентип эме кылып келген. Антпесе да болбойт да, мына ошондой учур менен дагы пайдаланып, булар дагы тажрыйбасы да көбөйдү да. Анткени азыр чет мамлекетке барып окуйм десең, ал чоң акча төлөш керек. Көбүнчө биздин врачтардын айлыгы да жетпейт, саламаттык сактоо уюмдун бюджетинде дагы ал каралган эмес. Ошон үчүн бул дагы көп мындай чоң көйгөй болчу да. Эми азыр мына 23-жылдан баштап муну мындай мыйзамдаштырып бердик, эмелерди кылып бердик. Эми буюрса жакшы мындай өнүгүп жасап башташты да. Анан ошол азырынча ойлоп атабыз, бир 48 адамды жылына жасаса бул деле жакшы. Азыркы тапта бөйрөктү трансплантациялоо боюнча хирургияда жабдуулар өтө кымбат болуп калат деп атпайсызбы? Алдыңкы күндөрү, жакынкы күндөрү биз дагы кандай жаңылык күтө алабыз бул тармактан? Эми азыр акырындык менен боор алмаштыруу операциясына ошол жагына боюнча иш алып барабыз. Азыр аны боор алмаштыруу операцияны биз улуттук хирургия борборуна ошол жерде жасалат деп, ошол жерде бир отделенияны 23-жылдан баштап даярдап баштаганбыз. Азыр ошол отделение, реанимация бүт керектүү кандай бүгүнкү күнгө стандарт боюнча кандай талап кылса, ошондой боюнча азыр жасап бүтүштү. Азыр адистерди дагы бир сыйра окутуш керек, керектүү жабдуулар алынды, эми баягы лабораторияга керектүү реагенттер калды да. Азыр адистер жакшылап окуш керек, дагы барып окуп келишти былтыр дагы 2-3 сыйра Турцияга жана Малатия шаарына барып окуп келишти. Анан боордун эмеси операциясы, алмаштыруу боюнча операциясы бөйрөккө караганда мындай татаалыраак болот деп эме бизге адистер ошондой түшүндүрүп айтып берип атышат. Ошондуктан жакшылап даярданып жасаш керек. Эми азыр Кыргыз-Түрк достук ооруканасында билесиңер өзүңөр 2 операция болбодубу? Азыр дагы эме ошол жерде мындай кандай десем жасалып атат да. Анан биз өзүбүздүн мамлекеттик ооруканада дагы ошол жасасакпы деген пландар түзүп атабыз. Буюрса ал ага деле мындай аз калды да. Буюрса жасап баштайбыз. 2 бейтапка боор алмаштыруу операциясы жасалды. Алардын абалы кандай азыр? Алар дагы көзөмөлдө турат, жакшы. Ошол эле тиги Кыргыз-Түрк ооруканасына эгер кандай бир ден соолугуна бир эмелер, арыз мундары болсо ошол жерге барып көрүнүшөт. Негизи биздин ошол эле тизмеде туруп, керектүү жанагы иммуносупрессор дармектерин алып атышат бүгүнкү күндө жакшы. Ал дагы бекер болду, Ал дагы бекер болду, аны мамлекет төлөп берди. Боор алмаштырууда операцияга өзү суммасы канча болот негизи? Боор алмаштыруунуку кымбатыраак болот. Азыр биз ошо биздин адистер аны дагы эсептеп атышат. Анткени эми ал баягы операциянын учурунда дагы көп дары-дармек керек болот. Ошол эле ошо керектүү медициналык жабдыктар керек болот. Ошондуктан ал бөйрөккө караганда кымбатыраак болот, бир 2 эсе. Эмеси боюнча бир 20-22 миңге чыгат го деген болжол болуп атат. Бирок азыр санап бүтүшө элек да. Анткени биз конкретно расчетторун биз Каржы министрлигине беришибиз керек да. Бизге бюджеттен ушунча каражат керек болот деп. Бизде сөөк чучугун алмаштыруу да башталган, Ал боюнча ооба бир операция ийгиликтүү аяктаган. Анан азыр ага дагы өзүнчө баягы реагенттер, өзүнчө оборудование дагы талап кылат. Ошон үчүн ал азыр бөйрөктү кичине өздөштүрүп алалы деп азыр бөйрөктү кичине эме кылып атабыз. Азыр бара-бара аны дагы киргизебиз. Ал дагы келечекте болот. Боор алмаштыруу операция кийинкилери канча убакытта болжолдуу түрдө пландап атасыздар? Канча убакытта болушу мүмкүн?
Эми мен ойлоп атам, азыр могу жарым жылдын ичинде калган керектүү нерселерди жасап бүтсөк, 26-жылдан баштап жасалып калат. Кыргызстанда, Кыргызстанда. Сиздинге рахмат анда келип бергениңизге. Биздин да убакыт чектелүү. Кадырман көрүүчү, биз бүгүн ушул Кыргызстанда бөйрөктү трансплантациялоо боюнча темада кенен маек кылдык. Бизде конокто Билим саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты бөлүмүнүн башчысы Ибраева Назгүл болду. Биз ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.